Саламатсыздарбы, YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз менен бирге болуңуздар, менин каналыма катталып алыңыздар, көп пайдалуу маалыматтарды аласыздар. Интим гимнастикасы боюнча азын улак дагы сөз кыламын. Интим гимнастикасын кимдер жасоо керек? Жаш куракка чектөө жок. Кайсыл курактагы айымдар болсо дагы жасаса болот. Анан мага мындай суроолор көп келет. Күйөөсү жок айымдар жасаса болобу деп. Эмнеге айымдар күйөөгө байлайсыздар? Ден соолук өзүңүзгө керек го. Жашоону махабаттуу күйөөгө байлабаңыздар. Күйөөңүз жок болсо дагы органдарыңыз бар, ден соолук керек сизге, жашоо керек. Жасоо керек, ар бир аял жасоо керек. 80 жашта дагы интим гимнастикасын жасоого болот. Эми мындай да, интим гимнастика деген бул биздин интим булчуңдарыбызга кам көрүү. Жатын түтүкчөсү, кынап, мына ушул органдарыбызга туура кам көрүү, алдыңкы булчуңдарыбызды туура ирээттөө деп айтсак болот. Анан кимдер жасаганга болбойт деген суроого мен мындай жооп берем. Андай каршы көрсөтмөлөрү жок. Миома өтө чоңоюп кетсе, киста өтө чоңоюп кетсе, жыныстык катнашка уруксаат берилбеген болсо, анда интим гимнастикасын жасаганга болбойт. Эрозия чоңоюп кеткен болсо, анда жасаганга болбойт. Дарыгердин уруксатын суроо керек. Негизи киста миомасы бар айымдар, эрозиясы бар айымдар, аденомиозу бар айымдар дагы гимнастика жасаса болот. Базовый техникаларды, биздеги жеңил техникаларды жасай беришет. Анан кош бойлуу айымдар көп кайрылышат. Эгерде угроза жок болсо, жатын төмөн болбогон болсо, тез мурда боюнан түшө бербеген болсо, дагы жатында тонус жок болсо, анда интим гимнастикасын жасаса болот. Абдан өзүн жакшы сезсе кош бойлуу аял, анда интим гимнастикасын жасаганга болот. 36 жумалыктан кийин интим гимнастикага ар бир кош бойлуу аял жазылып, биздеги жеңил көнүгүүлөрдү үйрөнүп баштап, жеңил төрөп алса болот. Толгой жеңил өтөт, оңой төрөп алышат, разрыв болбой төрөп алышат. Дагы абдан мындай каршы көрсөтмөлөрү жок деп атабыз, симфизит көйгөйү менен келген айымдар бизге келгенде сөзсүз менин симфизитим бар деп айтуу керек. Биз айтабыз, бул ооруда кандай жасоо керек? Киста миома болсо кандай жасоо керек? Кынап опушение болуп калган болсо кандай жасоо керек? Миома, киста, мунун көлөмүнө карай дагы биз айтып бере алабыз сиздерге. Анан дагы жатын төмөн болуп калса дагы, мисалы, биринчи стадиясында, экинчи стадиясында, үчүнчү стадиясында кандай жасоо керек? Мунун баарын курска келгенде айтабыз. Көргөн жерден интим гимнастикасын жасай бербеңиздер. Жаныңыздар өзүңүздөргө аманат. Чечим өзүңүздөрдө албетте, бирок жаныңыздарга аманат менен карап, интим гимнастикасын өзүнүн ишине тың адис менен жасаганыңыздар жакшы. Биздин курска келген айымдар абдан жакшы результаттарды алып атышат. Операцияга келген учурда дагы бизди көрүп калып, бизге кайрылып, анан операция кылдырбай, зара кармай албай калса, жатын төмөн түшүп калган болсо, ушундай бир жакшы жыйынтыктарга жетип атышат. Жаратканыма чексиз шүгүр кыламын. Сиздер дагы эгер жатын төмөн түшүп калган болсо, зара кармай албай калсаңыз, операцияга шашылбай, бир аз өзүңүзгө бир күндө бир жарым саат 20 мүнөт убакыт бөлүп гимнастика жасаңыз болду, бүттү, проблемадан арыласыз.